Урматтуу калайык калк, кыргыз элим, мен бул видеону мени сиздерге кайрылып чыгармага биз анткени азыр учурда сот процесси жүрүп аткандан кийин бул маалыматтарды мен сыртка чыгарайын деген эч оюм да жок болчу. Анан кийин кудам ага чыдабай өзү Садыр Нуркожоевичке кайрылуу жасагандан кийин мен да отура алган жокмун, чыдаган жокмун. Ошондуктан бул кайрылууну, видеону, тасманы сиздерге көрсөткөнгө туура келди. Баламдын намысын ойлоп, келинимдин абийирин ойлоп, ушул убакка чейин жабып жашырып келгем. Эми айла жоктон сиздерге көрсөтүүгө чыгарганга туура келди. Сиздер туура түшүнүп, туура кабыл алат деп ойлойм. Мен баламды деле, бул эркектик намыс бар да, ошончалык көзүн карегиндей карап, алакандан салып, жашынакай кийбегенди кийгизип, ичирбеген ичирип, айдаганы машина иштетпесе, каалагандай жүрсө, анан кийин келинимдин кылып атканы болбосо, бул эркектик намысына туруп, намыстанып, анан кийин жанагындай бала сенден эмес, өз оозу менен башкадан төрөгөм, атасы башка деп атса, буну атайлап деле өлтүрөйүн деген эмес. Бул жашынакай жашап аткан бир үй бүлө, ушундай ар ким кырсыктап калды. Мындай мен энелик жүрөгүм менен, жүрөгүмдүн тилинип атканын сиздерге билгизип кайрылып коеюн деп айтып атам. Мындай нерсе ар бирибиздин башыбызга саатпы, минутпу келип калат. Мындай нерседе эме жок, кепилдик жок, айланайындар. Ушуну өзүңүздөр азыр видеону көрүп, СМСтерди көрүп, таразалап, тактап, мага бир жардамыңыздарды көрсөтүңүздөр, сиздерден суранычы. Мындай нерсени эч бир үй бүлөгө каалабайм. Бирок мен эч убакта муну жашынакай иштеп аткан жогорку жактарга айтат элем. Садыр Нуркожоевич, Кыдыршаевич, бул жерде иштеп аткан жашынакай иштеп аткан сотторго жөн эле ачуулук калтырып, жөн эле агрессия сүйлөп аткан адамдарды деле угу бербеңиздер. Бул соттор туурасын иштеп атат, келбеген көйгөйлөрдү сурап, учурунда сурайлы деп ушун үчүн жылып атат. Анан кийин соттун каралганына июндун 1-inde башталган. 2 ай жаңы толду. Анан 8 ай, 9 ай деп тил тарап, кудалардын тарабы айтып атат. Бирок 8 ай, 9 ай тергөө болду калган учурда. Тергөөнүн 2 айында өздөрү узартышкан. Прокуратурага арыз жазышып, балам аффектный состояние деп тияктан заключение эмеси келген, врачтардын корутундусу. Ошуга биз макул эмеспиз деп өздөрү прокуратурага жазып, прокуратурадагы 2 ай өздөрү узартырдыган. Анын өздөрүнүкүн билбей эле биякта ак унчукпаган адамдарды күнөөлөй бергенге мен каршымын. Ушун үчүн эки жакты тең карап, таразанын ташындай тактыкты таразалап, акыйкатты сурайм сиздерден. Бирок биздин жогору жакта мындай тааныш-тунуштарыбыз жок экен, өздөрү кайра өздөрү айтып атат. Биздин артыбызда турган ким турат билесиңерби? Биздин артыбызда Жумабековдор турат. Мисалы Дастан Жумабеков, мына мен коркпой эле айтам, айтышып атат. Дастан Жумабеков, Алмаз Артисбековичтер менин бир тууган жакын кудаларым, мен аларды сыйлайм. Алар эл үчүн кызмат кылган адамдар. Бирок ушуларды каралап, беттерине кармап, мынакей бизде Алмаз туру, Алмаз Артисбекович, Дастан Жумабеков, Дастан иним туру, Сабыр агам туру, Сабыр Артисбекович. Бардыгы тиякта Замир прокурор туру. Прокуратурага прокурор чалып атат, башкасы чалып атат. Биздин артыбызда турган кишилерди билесиңерби? Силер кайсыныңарга ишенесиңер деп өздөрү ушуну бетине кармап биздин жүрөгүбүздү оорутуп атат. Бирок мен аларга ишенем, алар андайга кийлигишпейт болуш керек деп. Анан кийин жанагы Айгүл, биздин мээримдүү фонддо иштеген Айгүл, Садыр Нуркожоевдин келинчеги Айгүлдүн кол астында телохранитель болуп иштейт экен. Ошол эжесинин кызы Мыскал деген. Ал келип алып туруп, тергөөгө кийлигишип, мен президентский аппараттам деп тергөөчү ал айтты. Мыскал деген келип бизге кысым көрсөтүп атат. Тиги Айгүлгө айтып койдук, Айгүлдү бетине кармап атат. Мен деле Айгүлгө ишенем. Ал эки башынан канча кыйынчылыктар өткөн, эки тараптуу нерсени карайт. Ал бир жакты гана сүйлөбөйт. Ушун үчүн мен сиздерден суранам, ушундай жакшынакай иштеп аткан таза адамдарды каралап, бетке кармабасаңыздар деп. 6 жыл мурда бир ушундай окуя болгондо
мен үйдө отурсам балам звонить этип калды, апа каяктасыз, келип калыңызчы, мен Нуриза, мен жашабайм, жашагым келбейт. Анда балам ППСте, город Шардык милицияда иштечү. Анан кой деп эжемди эрчитип алып, биз бардык. Барсак, келиним ушундай бутунан тура алгысмас экен. Мен деле Кудайым тур, үстүмдө Кудайым бар, а деле менин келиним. Анан барып эле эмне болду деп келиним, Нуриза келиним, мен сурадым, эмне болду, эмне мынча массың десем, апа биздин көчөбүздө черный касса болуп келиндер арасында, анан пиво иштегеле, пивого мас болуп калдым деди. Мейли, балам айтты, мейли ичиптир, эми черный кассада болуптур деп. Анан кийин эле апа деди, бул мен жумуштан 1,5 сааттан бери дежурстводо отурсам чалсам албайт. Дежурстводо отуруп алып же чыга албайм. 1,5 саат телефонун албайт. Анан кийин суранып, жанындагы напарнигимен суранып алып келсем, бир эркек менен жашашаптыр деп айтты. Анан кийин телефонун алып туруп, сиздерди чакырдым, менде болду, жашоо болбойт, бирөө менен жашашып атат дегенде, мен кой балам, андай болбойт деп туруп, кудагыйымды, Зейнеп кудагыйымды чакырдым. Зейнеп кудагыйым Грозный айылынан, Аманбай айылынан келгенче 2 саат өттү. Ошол абысыным менен, бир тууган абысыны Назира менен келди дагы. Кирип келип эле кызын жаакка 2 чакты. Бул кебетең эмне деп, кызым бул кебетең эмне деп 2 жолу жаакка чабып эле ушинткөндөн эле. Мынаки кудагыйымдын оглу, телефондогуну окуңуз, бир эркек менен жашашаптыр. Насы бул деп ушинтиптир. Анан эми балам жашабайм деп атат. Кызыңызды алып кетиңиз, балам жашабайм деп атса кантип кыйнап жашайбыз десем, кудагы келиним бутума кучактап ыйлап, апа мени ушинтип эле кетирип жибересизби, мен өмүрүм өткөнчө Азамат менен жашайм. Мени биринчи жана акыркы жолу болсо кечирип коюңуздар деп кечирим сураганда, кудагыйым да мен кызым жашайын деп турса кантип алып кетем? Жок, мен алып кете албайм деп туруп таштап кеткен. Декабрда болгон окуяга чейин дагы бир окуя болуптур да. Анткени менин баламдын үйүндүн эшигинин астында камерасы бар болчу да. Анан ошодан улам бул жана Эрмек деген бала, куда бала, бир тууган куда бала, жана сиңдисинин кайниси. Ушул бала өзү бир көчөдө турушат, үйү 2 там 3 там нары эле. Анан менин балам болсо багы жумушта эсе ичкен ашын жерге койгон бала, өзү жумушуна так, каяка командировка жиберсе ушул жака кетип иштеп жүргөн бала. Көбүнчө мына ковид учурунда Канизаводдун постунда ушу менин балам иштеп атты. Жанагы эме маскаларын кийип алып, кийимдер кийип алып, 15 күн жакта болот экен да, 15 күнгө чейин чыгарбайт экен арды уже, жанагы изолировать этип. Ошол учурда менин келиним бул Эрмек менен жашап жүргөндө энен кесир. Анан кийин эле балам жумуштан келсе, командировкадан келсе эле, жанагы чоң айнегин подоконниги чоң ачылат, ортоңку айнеги. Анан айнекте эле бир какой-то бир ботостун ээси түшүп калыптыр дейт. Анан бул кандайча ботостун ээси, ким айнектен кимге болду экен деп туруп, эшигинин огород жагына барса, бир эркектин ботосунун ээси экен. Анан ушун менен эле сураштырып териштирсе, ошо Эрмектин, Эрмек анткени жана видео камера бар деп дарбазадан кирбей, через огород өздөрүнүн бир офис деген жер бар экен, офиске чыгып кал, офиске келип кал дегени ошо огород жак экен. Огороддон кирип, огороддон чыгып, жанагы айнектен кирип чыгып жүрүптүр. Анан балам анын баарын териштирип, бир тууган кайниси Медерге да звонить этип, ай мен жокто келдиң беле, сен ботосуңдун изин видео менен жөнөтүп жүрчү, жөн эле бирде мен жөн эле бирөөдү эметип атам, сени кетиби дегендей кылып атам дегеннен, Медер кайниси дагы видео менен ботосунун исин салып жүргөн экен. Анын ботосу болбой, эмне Эрмектики болуп атат да. Ошол жерде да тастыкталган факт бар. Ал эми баламдын эч кандай жаман оюнда жок, арам оюнда жок. Ошол үйүндө турган акчага же буюмдарга келген оор болуш керек деп изилдеп териштирип атып эле, аягында ал оор эмес, акчага келген оор эмес эле, аягында териштирип отуруп, бул Эрмек экендигин аныктап тастыктаганда, ошондуктан биз жөн эле жалган жерин айтып аткан жокмун. Калп эле бир аялдын ушагы эмес, бул баардыгы видеолору бар, СМСтери бар, жана 47-чи түрмөгө барып жатып чыккан тактама кагаздары бар. Жана баняга айтканда, баняга
заказ берген экен келин, Нуриза келин өзү. Анан баняга барып, аны тастыктасак баняга барып заказ берип түшкөндөр дагы алда чыкты. Сот талашат, сот процесс жүрүп атат. Бул сот дагы токтолуп аткан себеби бизде күйөөлөрдүн, негиздүү күнөөлөр күйөөлөрдүн келбей аткандыгына байланыштуу сот дагы ошондуктан кармалып токтолуп атат. Ал бул жерде бул тигил тарап, жабырлануучу тарап сотторду сатып алгансыңар, сотту ушу сатылып токтоп атат деп атат, бирок андай эмес. Биздин сотторубузга мен ыраазычылыгымды билгизем. Аябай өзүнүн жумуштарын так аткарып, убакыт саатында аябай туура иштешип атат. Бул биздин соту, карап аткан сотубуз дагы аябай мындай грамотный, жакшы, мыкты бала экен. Өзүнүн ишин билген, так билген бала экен. Эми менин баламды деле сүттөн ак, суудан таза деп айта албайм. Бул ачуулук калтырып ушул учурда бир кокустук менен кылмыш кылып алды, бирок ал кылмышын мыйзам чегинде тартат, тартпайт дебейм. Бирок ушул күнгү болгон окуяны айтып берсем, 28-inde корпоративге барышат, жаңы жылдын астында. Корпоративдеги күйөөлөрдүн баары келип күбө болуп айтып беришти, гаилердин келинчектери. Ошол корпоратив негизи 9:30 эле бүткөн экен. Ал келиним менин үйүмө неберемди, улуу баласын неберемди алып кетип 9:30. Ушул боюнча үйүнө 12:30 барып отурат да. Ушул 12:30 баргандын ортосунда баламдын айтуусу боюнча аябай бутуна турал кыз мас болуп келди. Жана машинаны бир дөңгөлөгү жарылып, зымы чыкканча айдаптыр. Бул каякта жүргөнүн, балдар сабап каякта болгонун белгис. Анан кийин келгенден кийин каякта жүрдүм, эмне ушунча ичип алгансың десем эле, мага жаман сөздөр менен сөгүп сагып, тилин тийгизгенден кийин эмне болуп кетти деп экөөсү аркы берки айтышканда, жана кичинекей Илим деген неберемди, ал сенден эмес, атасы сен эмессиң, бул баланы мен башка бирөөдөн төрөп алгам, атасы башка деп жүргөндөн кийин балам өзүн башыман ылдый ысык суу куюп жибергендей болду. Апа билбейм, ушу мен өзүмдү билбейм, мен ачуулук калтырып баягы уруп алдым, чаап алдым. Анан бул кокустук болуп кетти. Мен ушунда эмне кылганымды өзүм билбей калдым депчи. Өзүнүн бир тууган сиңдиси бар жанында, Үмүт деген. Ушул Үмүттүн бир тууган кайниси 99-жылкы Азизбек уулу Эрмек деген бала менен ушу 6 жыл болуптур. Экөө жүрүштүк кылып жүрүп, баламга билгизбей. Ушунун кесепетинен дагы Илим деген неберем 2018-жылы төрөлгөн. Ушу төрөлүп отуруп, ушуну атасы сен эмессиң, ушу атын айткан эмес Эрмек деп, атасы башка деп. Эми билинип отурат атасы Эрмек экенин, 6 жыл экөө жүргөндүгүн. Жана ушу Азизбек уулу Эрмек жөнүндө айтып кетсем, ал 3 жолу соттолгон бала. Ал мен факт менен айтып атам да. Акыркы жолу 2 жыл 7 айга Бишкек шаарындагы 47-күзөт түрмөгө барып жатканда, ошол жерге жатканда келиним 47 түрмөгө барып, мен келинчегимин деп арге киргенде, кирип киргендеги числосунан бери, жылынан бери, саатынан бери биздин тастыкталган кагазыбыз бар. Арден кирип чыгып жаткан. Балама болсо, мен Бишкек шаарына барып, бөйрөгүм ооруп атканына байланыштуу Бишкек шаарына больницага көрүнүп келейин деп алдап кеткен экен. Балдарды болсо мен багып калгам ушул учурда. Балам болсо иштеп аткан, бала келинимди больницага кетти. Келиним болсо мени алдап, баламды алдап больницага көрүнбөй эле тияктагы түрмөдөгү Азизбек уулу Эрмекке барып жолугуп келген экен. Эмне деген бул Азизбек уулу Эрмек менен жүргөндүгүнүн баардык видеолору бар. Азыр көрөсүздөр, видеолору, жазышкан СМСтери, бул СМС 2 айдын ичиндеги жазышкан СМСтери. Ал эми мурдагылардын баарын өчүрүп турганда, эми бул күбө катарына Эрмек күбө катарында тергөөдө кирген экен дагы, эми сотко бул
почти 1 ай болоюн деп калды, 20 күн болду. Качып атат. Ошондуктан сот токтоп атат. Сотту күнөөлөбөш керек. Соттагы тергөөгө келбеген, күбөлөр келбеген үчүн сот жылы берет экен. Азизбек уулу Эримбекти келбеген үчүн кармалып атат дагы. Анан кийин бул нерсени мен жакында билип атам да. Ушу билип алып туруп ушундай жаман болуп, өзүм келе албай жаман болдум. Ушундай келинимден бизди алдап, жашынакай үй бүлөсүн багып аткан баланы алдап, ушундай ишке баргандан мен өтө келинимден мындай көңүлүм калып калды да. Ошол нерсени апасы Зейнеп кудагыйым жана сиңдиси Үмүт 2 жылдан ашып калыпты, билип, жашынакай билип кой деп жүрүптүр, бирок энесин укпаган кызым, ушу мен баламды бугабы, энеси кой дей албай койгон. Анан ошону билип туруп, Зейнеп кудагыйым менен элес кудам ушундай кызынын кылган нерсесин билип туруп, уялып калган ордунда жабылып калдысын деген ордуна кайра келип, бет бактанып, бет тырмагы кылып, бизге кайра тискеринче асылып атат. Күнөөсү сезип алып, унчукпай турсак, жана Ырыскан деген тайжеси менен дагы Турцияда келген бир тайжеси бар. Кудагыйым үчөө келиптир, баламдын жанына келип алып туруп, сен лохсуң деп, ушу кантип күйөө баласына ушундай улуу кичип отуруп, сен логуңан анан кызыбыз Нуриза Эрмекке кетет да деп, өз ооздору менен айтышты. Эрмекке кетет да, Эрмек менен жүрөт да, сен карабасаң, сен тиги аялың алың жетпесе. Ушул көрдүңбү, билген үчүн ушул нерсени айтып атат да, өздөрү билишкен. Келинчеги менен мисалы мына биз өзүчө жашайбыз, бөлүнүп. Бала өзүнүн үй бүлөсү бар, Кудайга шүгүр орто жашоосу бар болчу. Келинчегим менен 12 жыл жашады, сенмендешкен жок. Бир жолу мына Кудай туруп, Кудам менен Кудайым делип туруп, бир жолу шекесин черткен эмес. Экөө бактылуу үй бүлө болуп жашап, элдин баары суктанчы. Машина мисалы 11 класс бүткөн деле алганбыз да бул келинди. Анан окуткула деди, окуттук, диплом алып бердик, диплому бар. Машина алып бергиле деди, машина алып бердик, Мерсти айдап жүрчү чалкалап. Эч жерге иштеткен жокпуз 12 жылда. Право алып бердик, койчу эми балабыздын неберелерибиздин энеси деп. Анан балам айтканымны эки дебей алакана салып бакчы. Бул мына калай кайса калп айтпайт дейт. 2 күндүн биринде эле Грозныйда жүрчү. Грознойдагы туугандар деле айтып атыр. Биз күйөө балабызга ыраазыбыз. 2 күндүн биринде кукладай кылып эле Грознойда кирпиктерин кошуп, кирпиктерин жасап алып эле жүрчү. Дагы эмне керек? Эми өмүрүндө уурбай, жашынакай бактылуу жашап атып бир күндө любой эле эркек ушуну укканда намыстанат. Ушу келиним ушу баламды ушуга жеткирди.